الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Бүткүл аламдардын Роббиси, бүткүл аламдардын жаратуучусу, башкаруучусу, бүткүл аламдарды рызык менен камсыз кылган, сиз менен бизге ушундай айларды насип кылган, ал айларда көптөгөн ибадаттарды аткарып, сиз менен биздин даражабыз көтөрүлөт. Ушундай күндөрдү насип кылган, ал күндөрдө кээ бир ибадаттарды аткарып, сиз менен биздин күнөөлөрүбүз кечирилип, даражабыз көтөрүлөт. Аллах субханала таалама чексиз мактуулор, пайгамбарлардын мөөрү, пайгамбарлардын мырзасы, Аллах тааламдын эң сүйүктүү кулу Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e anın üç bülösüne Allah Taalam'dan salavat salamdары bolsun. Hurmattуу момун мусулман бир туугандар, Аллах субхана ва тааlam сиз менен бизге насип кылып Рамадан айынын 2-10 күндүгүн жыйынтыктаган турабыз. Бул деген бир туугандар, сиз менен биз акыркы Рамадандын 10 күндүгүнө эшик каккылап кирип келүүгө аз гана убакыттар калды. Рамадандын 10 күндүгүнүн, тактап айтканда, Рамазандын эң акыркы 10 күндүгүнүн өзгөчөлүгү жөнүндө кече кыскача токтолуп өттүк. Демек, момун мусулман адам Рамадандын акыркы 10 күндүгүнүн фазилетини билгенден кийин ушул 10 күндүккө бекем даярданып, ушул 10 күндүктү таат ибадат менен, ушул 10 күндүктүн айрыкча түнүн түнкү намаздар менен өткөзүүгө каттуу киришүүсү керек. Сиз менен биз кече Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ушул акыркы 10 күндүктө кылган ибадаттары, ушул акыркы 10 күндүктө окуган намаздары жөнүндө жана иатикафы жөнүндө сөз кылдык. Бүгүн иншаллах ушул 10 күндүктө бир күн бар, бир түн бар, ал түн 1000 айдан жакшы экен. 1000 айдан жакшы болгон түн жөнүндө сөз кылабыз. Ал да болсо Кадыр түн. Бул Кадыр түн Аллах субхана ва таалам ушундай шарапаттуу түн кылды. Бул түндүн берекеси 1000 айда кылынган ибадаттан дагы жакшыраак деп Аллах субхана ва таалам Куранда өзү баяндады. Аллах субхана ва таалам бул түндө Куранды назыл кылды, Куранды түшүрдү. Караңыздар, Духан сүрөсүндө Аллах субхана ва таалам ушундай деп айтат: "Инна анзалнаху фи лейлатин мубарака." Биз бул Куранды берекелүү түндө түшүрдүк. Инна кунна мунзирин. Биз эскертүүчүбүз дейт. Фиха юфрaqu kullu amrin hakim. Бул күнү бардык нерселер ачык айкындыкка чыгат. Амрон мин индина инна кунна мурсилин. Деп Аллах субхана ва таалам бул күндүн берекелүүлүгү жөнүндө сөз кылды. Бул күндүн берекелүүлүгү бир туугандар, бул түндө адам баласынын тагдыры жазылат. Бул түндө кылынган ибадат 1000 айда кылынган ибадаттан жакшыраактыр. Аллах субхана ва таалам бул түндө Куранды түшүргөн. Өзү ушул Курандын түшүрүлүүсүн өзүн айтканыбызда бул күндүн фазилети ушунчалык улуг экенин билип алсак болот. Караңыздар, Аллах субхана ва таалам Куранда шахру Рамадан аллази унзила фихил Куран. Рамазан айы, бул Рамазан айынын ичинде Куран түшүрдүк дейт. Ушул Куранды Рамазандын ичинде түшүрүп, адам баласына хидаят кылып койду. Адам баласына туура жолго багыттай турган, бул дүйнө жана акыреттин бактылуулугунун жолу кылып Аллах субхана ва таалам сиз жана бизге белек кылып ушул Куранды берди. Ушул Куранды Аллах субхана ва таалам Рамадандын ичинен да Кадыр түн кечеси түшүрдү. Караңыздар, Аллах субхана ва таалам бул жөнүндө баяндап: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна анзалнаху фи лейлатил Кадр. Биз бул Куранды Кадыр түн кечеси түшүрдүк дейт. Ва ма адрака ма лейлатул Кадр. Сен Кадыр түн эмне экенин кайдан билесиң? Лейлатул Кадри хайрун мин альфи шахр. Кадыр түн 1000 айдан жакшыраак деди.
Tenezzalul melâiketu ve ruhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emr. Bul tünü perişteler düşöt. Jana ruh düşöt. Ruhdan maksat Cibril aleyhisselam. Demek perişteler jana Cibril aleyhisselam Rabbisinin izni menen, Rabbisinin ruhsatı menen bardyk işler menen düşöt. Selamun hiye hatta matla'il fajr. Oşol tün te taň atganga çeyin bardyk nerseden salamat bolup dedi. Karaňyz, al-qadr degen söz Arap dilinde şarapatly, ulu nersege işletilir. Demek oşol uçurda takdir, ölçü, taqdir jazluu dep de işletilir. Demek inna anzalnahu fi leylatil qadr. Bul Qur'andy Leylatul Qadr, Qadr tün keçesi çürdük degendigi şunday şarapatly, şunday uluk gün bolgon, uluk tünde taqdiryňardy jazyp uşul emneni taqdiryňardy jazdyk uşul günü dep Allah subhanahu wa taala aýtdy. Taqdirlar jazylat. Bul günü bir tuğandar, bul tünde adam balasynyň bir jyllyk taqdyry jazylat. Qaysyl nerse menen rastlanat, qaysyl nerselerdi jeyit, içet, oşoga okşogon taqdir jazylat, bir jyllyk taqdir jazylat. Jana Allah subhanahu wa taala "Wa ma adraka ma laylatul qadr." Qadr tün degen emne ekenini qaydan bilesin dedi. Laylatul qadri hayrun min alfi shahr. Laylatul qadr, Qadr tündün fazileti 1000 aydan jakşyrak dedi. 1000 aydan jakşyrak. Qadr tünde kılıngan ibadat 1000 ayda, başka uçurda 1000 ayda kılıngan ibadattan jakşyrak dedi. Karaňyz, subhanallah. Ramazandın içinde kılıngan ibadat 1000 aydan jakşyrak dese de uşul Ramazan için başынан ayağına çeyin 30 gün ibadat menen ötküzsök de oşol tatykly bolmok. Birok Allah subhanahu wa taala özüniň raýmy menen Ramazan bir aýdy emes, bir ele tündü aýtyp ötdi. Bir ele tün 1000 aydan jakşyrak dedi. Demek momun musliman adam bunday çoň mümkinçilikdi koyup jiberbegi kerek. Sözsüz türde bunday çoň Allah Taalam bergen bunday çoň mümkinçilikdi toğra jaka paýdalanyp kerek. Oşol tündü ibadat menen, namaz oku menen, Qur'an oku menen, zikir kılуу menen ötküzүү kerek. Sebebi bul tünü perişteler düşöt. Perişteler bul Allah Taalamdyn günөө kılbagan makluktary. Allah subhanahu wa taala la yastakbiruna an ibadatihi. Alar Allah Taalama ibadat kılууdan tekebirlenbeyt. Wa la yastashirun. Janalar Allah'a ibadat kılууdan çarşap da kılbayt. Yusabbihuna al-leyla wan-nahar. Alar erteli geç Allah Taalamdy zikir kılıp duruşat. Allah Taalamdy büt kemçillikli sıfatdan arulap durat. La yeftarun. Bul nerse alardy çarşatyp koýbayt deyip. Demek uşunday Allah Taalamdyn taat ibadatynda bolgan perişteler düşöt. Oşonda öýle we ruh perişteler men birge ruh düşöt. Ruhdu mufassir alımdary Cibril aleyhissalam dep aýtgan. Cibril aleyhissalam düşöt dedi. Karaňyz bir tuğanlar bul tündün faziletli. Subhanallah, perişteler kaptap kalat. Yerden üstün perişteler kaptayt. Cibril aleyhissalam düşöt. Bul tün te taň atganga çeyin salamun hiye. Bardyk ziyandardan, bardyk jamandyklardan, bardyk oru sırkolardan, bardyk musulman adamga jetip kele turgan aza jana korkunçlu nerselerden salamat bolat dedi. Hatta matla'il fajr, bul qaysyl wagt çeyin ulanat? Taň atganga çeyin. Taň atgandan keyin bul nersenin wagty bütet dagy gaýra adatdagy nersege gaýtat dedi. Ul suretde bir tugandar Leylatul bul Qadr süresinde Allah subhanahu wa taala bir kança faziletli eskerip ötdi. Iň birinçisi Allah subhanahu wa taala bul tünü Qur'anda çürgendigini bayanlady. Karaňyz, bir ele fazilet emes, Qadr tünüň bir ele fazilet emes. Bir ele fazilet emes, bir kança fazileti bar. Emi siz menen bizge özü bir ele faziletini aýtsa özü жетişdi bolmak. Birok Allah subhanahu wa taala bir kança faziletini aýtdy. Birinçisi bul tünde Qur'an çürülgen. Qur'an çürülgen tün uluk tün. Ekinçi fazileti bul tündün ululuğun
Allah subhanahu wa ta'alamdan uşul sözünden da bilebis. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Ey Muhammed, sen bilesinmi Qadr tün degen emne ekendigin? İstifham dep o tarap dilinde suroo menen berilgen nerse bul tündün uşunçalyk ulug ekendigin, bul tündün darajasy, fazileti başga tündörden bir top özgöçe ekendigine dalil bolat. Şonda öyle üçüncü fazileti bul tün 1000 aydan ýagşyrak. 1000 ay bir tuğandar. Bul tünde kılıngan ibadat 1000 ay kılıngan ibadattan da ýagşyrak. 1000 aydın ibadatynday emes. Siz menen bizge 1000 aydın ibadatynday dep goýsa da öz ýetişli bolmok. Birok 1000 aydın ibadatyndan dagy ýagşyrak dedi. Karaňyz, subhanallah. Şol tün 1000 aydın ibadatyndan ýagşyrak bolsa, 1000 ay bir tuğandar 80 ýyldan aşuun wagt. 80 ýyldan aşuun wagtdan dagy ýagşyrak bolat. Uşul tünü bir tünde ibadat kılıňyz dedi. Demek siz menen biz bu tünde albatta ibadat menen ötküzüp hareket kılşybys gerek. Sebebi kançalagan adamga 80 ýyl ýaşoo mümkinçiligi berildi. 80 ýyl ýaşoo mümkinçiligi berilgende da 80 ýyldyň bardygyny ibadat menen ötküze alabysby? Jok albatta. 80 ýyldyň baryny ibadat menen ötküzüp ötü kıyyn nerse. 100 ýyl ömür berilgende da oşol 100 ýyldyň 80 ýylyny ibadat menen ötküzet dep aýtyp ötü kıyyn nerse. Emi karaňyz, şunday tünde Allah Taalam siz menen bizim peşenebizge jazyp goýdy. Al tünde 80 ýyldyň ibadatyn kılууdan dagy ýagşyrak. Birok bir nerseni ýagşylap bilibimiz gerek. Bul tünde ibadat menen ötküzüp 80 ýyldyk ibadatybyzdy taşlap goýup, mal uşul tünde ibadat menen ötküzdüm dep kalgan parzарды taşlap goýuga sebep bolmuş gerek. Jok, bul tündün balkim özgöçölügi fazileti 80 ýyldan ýagşyrak. Birok oşol uçurda kança ýyl Allah Taalam tagdyrybызга ömür bergen bolsa, oşonça ýyl Allah Taalamdan buyrukdaryny atgarybız gerek. Jana Allah Taalam tygan nerselerden tolugy menen tyýylybız gerek. 4-nji fazileti annal malaikata tatanazzalu fiha. Bul tünü perişteler çöt. Jogorda aýtyp ötkendey, Allah Taalamdan şunday uluk perişteleri çöt, uluk mahluktary çöt. Hiç bir günah kılmagan, Allah Taalamdy erteli keç arulagan, ululagan, tasbih aýtan perişteler çöp durat. Bular biz bilebis, perişteler bar jer jakşylykka, berekege, raýymga tolat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem süreti bar üýde jana it bar üýde perişte bolboýt dedi. Perişte bolboýt degeni al jerde jakşylyk jok bir tuanlar. Perişte bolbogan jerde jakşylyk, bereke bolboýt demek. Şol nerseden düşünöbüz, perişte bar jer sözsüz türde jakşylyk menen, bereke menen jana raýym menen tolat. Demek uşul tün perişteler düşkün sebepli büt jakşylykka, büt berekege, büt raýymga tolgan tün dep aýta alabys. 5-nji fazileti taň atkanga çeýin salam bolat. Salam degen tınçlyk degen. Büt nerseden tınçlyk bolat. Musulman adam ar türlü adam balasının bolawy, je bolbosy başga mahluk bolawy, oşol nersesinin ziyanынан jana başga bardyk ziyandardan salamat bolat. Ondan keyin 6-njy fazileti Allah subhanahu wa ta'alam uşul tündün faziletini bir süröni düşürdü. Bir sürönün atın uşul tündün atı menen atady. Demek uşul sürö kıyamat gününe çeýin okula turan sürö bolup kaldy. Emi karaňyz, Allah subhanahu wa ta'alam şunday tündü yaratyp, oşul tündü kıyamat gününe çeýin musulmanlardyň peşinesine jazyp goýdy. Jana uşul tündün atyna süröni düşürüp, oşol süröni kıyamat gününe çeýin musulmandar okuy turgan sürö kılıp goýdy. Bul uşul tündün başga tündörden fazileti uluk ekendiginde dagy bir dalili. Emi hadislerge toktolayly. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem bul tündün fazileti jönünde kanday hadislerde aýtgan. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem Buhari jana Muslimde kelgen hadisde men qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kim
Kadir түндү iman жана ihtisab менен өткөзө турган болсок, анын мурдагы күнөөлөрүнүн баары кечирилет деди. Iman, биз бул нерсени мурда да токтотуп өткөнбүз. Аллахка жана акырет күнүнө болгон иманы ушул кадыр түндү тосууга түрткү болуш керек. Ihtisab кылуу керек, сооп үмүт кылуу керек. Аллах Тааламдан ушул түндү ибадат менен өткөзгөндүгү үчүн улуу Аллах Тааламдын вада кылган соопторду үмүт кылуу керек. Бул сооп Аллахтан гана үмүт кылуу болуу керек. Аллахтан бөлөк нерседен үмүт кылуу, бир туугандар, биз билебиз, бул ширк болуп калат. Ал эми ширк, бул Аллах Таалам кечирбей турган күнөө. Эми караңыз, ушул түндө Аллахка иман келтирип, андан кийин Аллахтан сооп үмүт кылып тура турган болсок, ушул түндү тургуза турган болсок, албетте Аллах Таалам эмне сиз менен биздин мурдагы өткөн күнөөлөрдүн баарын кечирет. Сиз менен биз пендебиз. Канчалаган күнөөлөрдү кылдык. Билип жана билбей, чоң жана кичүү, жашыруун жана айкын, пендечилик кылып кетирген кемчилик каталарыбыз, чоң күнөөлөрүбүз, ушулардын бардыгы Аллах Субханаху ва Таалам ушул түндү таат, ибадат менен, намаз менен, зикир менен өткөзө турган болсок, албетте кечирет. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мурдагы күнөөлөрдүн баарын кечирет деди. Бул да Аллах Тааламдын рахматы, бир туугандар. Ушундай түндү сиз менен бизге тагдырыбызга жазып, ошол түндө кылган ибадатыбыз себептүү сиз менен биздин күнөөлөрүбүздү кечирет. Андан кийин Аллах Субханаху ва Таалам Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Бул түндү жогоруда айтып өткөндөй эле Лейлатул Кадр түн Кур'ан чүрдүк деди. Ошондой эле Шахру Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан. Бул айда Кур'ан чүрдүк деди. Кур'ан чүрүлгөндүгү дагы бул чоң фазилет экендиги жөнүндө жогоруда токтолуп өттүк. Демек ушулардын баарынан белгилүү болгондой, бир туугандар, Рамадан айыны өзү таат ибадат менен өткөзүүгө аракет кылабыз керек. Ошол Рамадандын дагы ичинен айрыкча акыркы 10 түндүктү ибадат менен өткөзөбүз. Себеби эмне? Лейлатул Кадр ушу акыркы 10 түндүктүн ичинде бар. Сөзсүз ушул акыркы 10 түндүктүн ичинде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ахмад риваят кылган, Насаи риваят кылган хадисте Абу Зар радhiyallohu anhu пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга келип ушундай деп сурады: "Я Расулаллах, ахбирни ан лейлатил кадр. Кадыр түн жөнүндө кабар берчи" деди. "Ахия фи Рамадан ам фи гайрихи?" Кадыр түн Рамазандын ичиндеби же башка айдабы деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Бал хия фи Рамадан." Лейлатул кадр деди. Кадыр түн бул Рамазан айынын ичинде деди. Ошондо сөзүн улап, суроосун улап Абу Зар "Такуну ма'ал анбия ма кану фа иза кубиду руфият ам хия иля яумил кыяма." Бул кадыр түн пайгамбар бар учурда эле болуп, пайгамбар өлгөндөн кийин көтөрүлүп кетеби, же бул кыямат күнүнө чейин кала турган түнбү деди. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Бал хия иля яумил кыяма." Бул кыямат күнүнө чейин эмне улана турган түн деди. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын доорунда эле Рамазан айында Кадыр түн эмес, балким кыямат күнүнө чейин Рамазан айында Лейлатул Кадр бар экендигине иман келтиребиз. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул Лейлатул Кадр, Кадыр түндү Рамазандын акыркы 10 күндүгүнүн бир түндүгүнө чектебестен, балким ушул Рамазандын акыркы 10 күндүгүнө издегиле деп ушул хадисте айтты. Тахарру Лейлатул Кадри фил ашрил авахир мин Рамадан. Бухари жана Муслим риваят кылган хадисте Кадыр түндү Рамазандын акыркы 10 түндүгүндө издеңиздер деди. Караңыздар, бир туугандар, иатикаф кылуунун данышмандуулугу сиз менен биз, караңыз, акыркы 10 түндүктү мечитте таат ибадат менен, зикир менен, Кур'ан менен өткөзүүбүздүн сыры ушул нерседе. Акыркы 10 түндүктө сөзсүз түрдө Кадыр түнү бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынабул түнү деп белгилеген эмес. Эгерде мынабул түнү деп белгилегенде, ошол түндү гана ибадат менен өткөзүп туруп, калган түндө адаттагы түн кылып өткөзүп койсок болот эле. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү менен көрсөттү акыркы 10 түндүктү ибадат менен өткөзүүгө. Демек ошол акыркы 10 түндүктүн ичинде сөзсүз түрдө Кадыр түн бар. Кимде ким акыркы 10 түндүктү ибадат менен өткөзө турган болсо, албетте
Albatta Alloh taolamdan izni менен Qadr түндү ибадат менен өткөзгөн болуп эсептелет. Сөзсүз түрдө Qadr түнгө илешет. Ал эми бир күнгө чектеп алган болсо, балким ал күн болуп калышы мүмкүн, балким болбой калышы мүмкүн. Балким болбой калат деген ыктымал көбүрөөк болушу мүмкүн. Ошондуктан акыркы 10 түндүктү сөзсүз түрдө эмне намаз менен, зикир менен, Кур'ан менен өткөзүүгө аракет кылабыз керек. Андан кийин акыркы 10 түндүктүн ичинен дагы так түндөрү, жуп эмес, так түндөрү издөөгө аракет кылабыз керек. Себеби башка хадисте, Бухари риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тахарру лайлатал кадри фил витри минал ашрил авахир мин рамадан. Кадыр түндү акыркы 10 түндүктүн витир так болгон түндөрү издеңиздер деди. Эми караңыз, акыркы 10 күндүктүн так түндөрү издеңиздер дегени 21-чи, 23-чү, 25-чи, 27-чи жана 29-чу түндөрү сиз менен биз ушул Кадыр түндү издебиз керек. Тактап айтканда, ушул түндөрү көбүрөөк ибадат менен өткөзөбүз керек. Кээ бир риваяттарга таяна турган болсок, кээ бир риваяттар бул түн акыркы 10 күндүктүн 7 күнүнүн ичинде ыктымал көбүрөөк деп айтылат. Акыркы 7 күндүктүн ичинде ыктымал көбүрөөк деп айтылат. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген риваяттар ушул нерсени далил кылат. Караңыз, Бухари жана Муслимде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ушундай деп айтты: "Аро ру'якум кад таватуат фи саб'ил авахир. Фаман кана мутахарриyan фалиятахарра фи саб'ил авахир." Кимде-ким ушул Кадыр түндү издей турган болсо, акыркы 7 күндүн ичинде издесин деди. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам илтамисуха фил ашрил авахир. Бул түндү акыркы 10 түндүктө издеңиздер. Фа ин ду'афа ахадукум ау ажиз. Эгерде сиздердин бирөөңүздөр алсыз болгон болсо, же болбосо күчү жетпей турган болсо, фала юглабанна ала саб'ил бавaqi. Акыркы 7 күндү алсыздык менен өткөзбөсүн. Акыркы 7 күндүгүнү ушундай күч кубат табып, эптеп болсо дагы ибадат менен өткөзсүн деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баяндады. Эми кээ бир риваяттар келген. Сиз менен биз белгилүү билебиз 27-чи түнү эмне кылат? Көпчүлүк адамдар ушул Рамазандын 27-си Кадыр түн деп ушул түндү тосот. Бул жөнүндө дагы риваят келген албетте. Бул сөздүн дагы негизи бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Валлахи ла а'ламу айю лайлатин." Аллах менен касам ичемин, бул кайсы түн экенин билем деди. Я лайлатуллати амарана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам би киямиха. Астагфирулlah. Абу Убай ибн Каб радиллаху анхунун сөзү ушундай деп айтат: "Мен Аллах менен касам ичемин, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул түн кайсы түн экендигин бизге айткан" деди. Бул түндү ушул кыям менен, намаз окуу менен өткөзүүгө бизди буйруду деди. Бул 27-чи түн деп айтты. Бирок билүүбүз керек, 27-чи түнгө чектелип калбайт. Ошол эле учурда так түн деп айттык го. Демек, так түндөрдүн бирөөсүнө болот. Анан бул дайыма так түндүн бир түнүндө чектелип калган эмес. Алымдар ушундай деп айтат. Ошол алымдардын сөзүнө шейх Мухаммад Солих аль-Усаймин айтып, бул түн кеде 21-inde болуп калса, кеде 23-ünde, кеде 27-синде ушундай болуп айланып турат дейт. Бир күнгө чектелип калбайт дейт. Бир жылы 23-ünde болсо, бир жылы 27-синде болушу мүмкүн. Башка жылы 25-inde болуу мүмкүн. Ошол себептүү эмне сиз менен биз ар жылы бир күнгө чектебесен, бардык жылы акыркы 10 күндүктүн так түндөрү издөөгө аракет кылабыз керек. Эми ушундай суроо пайда болот. Аллах субханаху ва таала эмне себептен бул түндү жашырып койду экен деп. Бул түн албетте 10 түндүктүн ичинде. Бул түн Аллах субханаху ва таала ачык айкын кайсыл түн экендигин кабарын берген жок. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бул түндүн кайсы түн экендигин билбеди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул түн кайсы түн экенин билбей калуусуна бир окуя себеп болгон. Эмне деп ойлойсуз, ал кандай окуя? Мусулмандардын араздашуусу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтылган бул түн кайсыл экендигин. Ошол
нерсени айтуу үчүн чыгып баратканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки мусулмандын араздашуусун, урушуп жатканын көрүп калат. Жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошолорго көңүл бурам деп кайсыл түн экендигин айтуун унутуп калат, эстен көтөрүлөт. Демек караңыз, бир туугандар, бул нерседе да Аллах Тааламдын даанышмандуулугу бар. Ошол эле учурда мусулман үммөтүнүн араздашуусу, мусулман үммөтүнүн бири-бири менен тирешип согушуусу бул эч качан жакшылыкка алып келбейт экендигинин далили. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул нерсени айтам деп чыгып баратып эки мусулмандын урушканын көрүп унуттурулду. Ушул түн кайсыл экендиги. Демек, эми элестетиңиз, мусулман үммөтүнүн согушуусу, мусулман үммөтү бири-биринин канын төгүүсү бул эч качан жакшылык нерсеге алып келбейт. Аллах Тааламдын бул түндү жашырып коюусунун даанышмандуулугу, бир туугандар, Аллах Таалам ушул акыркы 10 түндүктү бир күнгө чектеп албастан, бир эле түн ибадат кылып калган түндөрүн калтырып койбостон, Рамазан ичинен дагы акыркы 10 түндүктө көбүрөөк ибадат кылуусу үчүн пенделерине эмне ушул нерсени жашырып койгон. Ошол эле учурда пенделеринин ичинен кайсынысы жалкоо, кимиси жалкоо жана кимиси Аллахты сүйүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сүйүп, ибадат кылат экендигин билүү үчүн да ушул түндү жашырып койгон дейт. Демек караңыз, момун мусулман адам Аллах Тааламды сүйгөн, Аллах Тааламдын буйругун сүйгөн адам бул түндү бир айдын ичинде десе да издейт. Рамазан айынын ичинде десе да издейт. Себеби Рамазан айынын ичине толук таат ибадат менен өткүзүү дагы ушул нерсеге татыктуу. 1000 жылдык ибадат. Элестетесизби? 1000 жылдык ибадат эмес, андан дагы жакшыраак түн болуп эсептелет. Бирок Аллах Таалам жеңилдик берип туруп, акыркы 10 түндүктө ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып өттү. Демек акыркы 10 түндүктө издөөбүз керек. Себеби бул ушул нерсеге татый турган нерсе. Сиз менен биз акыркы 10 түндүктү ибадат менен өткөзүүбүз ошол түндүн ичинде кадыр түнгө сөзсүз түрдө ийлешүүбүзгө себеп болот. Ал эми кадыр түндө ибадат кылуубуз бул 80 жылдык ибадаттан дагы жакшыраак. Лайлатул Кадр. Бул түнү көптөгөн жакшылык эшиктери ачылат. Лайлатул Кадр, Кадыр кечеси, Кадыр түнүндө Аллах субхана ва тааламга жакындай турган көптөгөн ибадаттар кылынат. Лайлатул Кадр, бир туугандар, өзгөчөлүгү башка түндөрдөн өзгөчөлөнүп турат. Бул түнү нечендеген адамдар тозоготунан кутулат. Бул түнү нечендеген адамдардын даражасы көтөрүлөт. Жана канчалаган адам бул түнү ушундай чоң сооптуу амал кылат. Ал сооптуу амалды башка убакытта күндөп түндөп кылса дагы андай соопко жетишпей турган. Ушундай эмне убакытты Аллах субхана ва таалам сиз менен бизди пешенебизге жазды. Аллах Таалама чексиз шүгүрлөрдү айтуубуз керек. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берип, күндөрдү жаратып, күндөрдүн ичинен кээ-бирлерини фазилеттүү кылып, ошол фазилеттүү күндөрдү сиз менен бизге тауфик берип ибадат менен өткөзүүгө. Жана Аллах субхана ва таалам түндөрдү жаратып, ошол түндөрдүн ичинен кээ-бирлерин фазилеттүү кылып, ошол фазилеттүү түндү сиз менен бизге пешенебизге тауфик берсе, ошол түндү ибадат менен өткөзсөк, бул Аллах Тааламдын эң чоң ырайымы болуп эсептелет. Аллах субхана ва таалам бардыгыбызды ушул кадыр түндү таат ибадат менен өткөзүүгө тауфик берсин. Аллахумма жаална миммен сома шахр. Аллахум бизди ушул Рамадан айында орозо кармоочулардан кылгын. Ва адрака лайлатул кадр. Жана кадыр түнгө жете тургандардан кылгын. Ва фаза бит-таваби ва аль-жазил аль-ажр. Ушул түндө чоңдо көптөгөн улуу соопторду алууга насип кылгын. Аллахум жаална минас-сабиқина илал хайрат. Аллахум бизди жакшылыкка дайыма биринчилерден кылгын. Аль-харибина анил мункарат. Жаман күнөөлүү иштерден кача турган кылгын. Аль-аминина фил гурафат. Үйүздү аман кылгын. Ма'аллазина ан'амта алейхим ва вақайтахум ас-сайyiat. Өзүң немат бергендердин катарына кошкун. Жана жамандыктардан өзүң коргоо берген адамдардын катарына кошкун. Аллахумма айна минал мудиллат аль-фитан. Аллахум бизди ар түрдүү адаштыра турган фитналардан алыс кылган.
وَجْنُبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Bizdi açık jana jaşyryň bolgan buzukluk, günah işlerinden baryndan özüň gorgagyn. Allahum arzuqna şükra ni'matik ve husna ibadatik. Allahum bizge niýamatyňa şükür kılawçy pendelerden kılgyn. Jana iň sonun ibadatlarda atkara turgan pendelerden kılgyn. Ve ja'alna min ahli ta'atik. Bizde özüňe moýunsuna turgan adamlardan kılgyn. O wilayatik. Ve atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasana. Bizge bul dünýäniň jana ahiretden ýagşylygyny nasip kılgyn. Bizge bul dünýäniň jana ahiretden ýagşylygyny bergin. Ve qina azabannar. Bizdi tozak otyndan özüň saktagyn. Ve gfir lana we li walidayna. Bizdi ata-enemiziň günahlaryny keçirgin. Ve li jami'il muslimin jana jalp musulmanlaryň günahsyny keçirgin. Bir rahmetki ya erhamer rahimin. Ve sallallahu ve sellem ala nabiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.